Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, уссалату уссаламу аля расулиллах, амма ба'д. Биринчиден учурдан пайдаланып, ошо ЛТР сиздерге, бардык кызматкерлерине үнүбүздү элибизге жеткирип бергениңиздер үчүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирем. Жана ушул ыйык келе жаткан берекелүү, куттуу Рамазан айы менен сиздерди жалпы кыргыз элин куттуктап кетемин. Алла Таалам ушул ыйык Рамазан айдагы кылган ибадаттарыбызды, туткан орозолорубузду, ооз ачкандарыбызды, ооз ачарлыктарыбызды, уккан тарави намаздарыбызды, кылган питир садака жана башка бардык ошо жакшы иштерибизди тегиз кабыл алсын. Мынакей Кудай кааласа бүгүн ошо шектик тарави намаз окулунат. Ал эми эртеге саарылып, мына Бишкектин убактысы боюнча 4-төн 17 өткөнгө чейин бишкектиктер, бул жакта аймакта айырмалары бар. Биздин муфтияттын сайтына кирсе, ар бир аймактын областтен эмес, район, кээ бир шаарларга чейин жазып койгонбуз. Анткени ошол таң атканы менен күн баткандын минуталардан чоң айырмасы бар да. Мисалы көл менен Лейлекте бул өтө чоң айырма бар. Ошондуктан ушу эртең менен Кудай кааласа мына Бишкектин саатында бишкектиктерге 4-төн 17 өткөнгө чейин жакшы ниет кылып, мына Рамазан айдын орозосун тутканга ниет кылдым, калыс Алла үчүн деп ниет кылып коет. Ушул ниет айдын аягына чейин, Рамазан айы бүткөнгө чейин ушу жетиштүү эле болот да. Өзү билесиздер, мына эми ааламда бир жерде азыр күн батып атат, бир жерде эми эле таң атып атат. Кудум ошондой айдыкы да ушундай да. Ушундай болгондон улам бүткүл дүйнөдөгү мусулман өлкөлөр, мусулмандар жашаган жерлер булар 24 жана 25 кармашат. Биз Орто Азия менен келишип, жана мына Орто Азияда муфтияттагылар, муфтилер менен Россияныкы, Турцияныкы жана башка Египет мынакей да көптөгөн иншалла мамлекеттер Кудай кааласа мына эртеге кармайбыз. Рамазан айдын биринчи күнү болуп эсептелинет да. Ар бир мамлекетте ошол күндөрдөн айырма болуп калат. Бирок өтө чоң айырма болбойт, ошо бир күнгө айырма болуп турат. Мисалы бир күнгө 24-25 болупчу. Мисалы ушундай эртеге бир эле мамлекетте жанагындай убакыттар, аралыктар, айырмачылыктар болсо, эмне үчүн мындай болуп калышы мүмкүн? Бир эле мамлекетте эмес да. Анан алардын календарлары бардыгы өзүлөрүнө тиешелүү чыгарылган да. Өзүнө тиешелүү чыгарылган да. Эми ар бир жерде ар бир. Биз орозо тутуп атканда мүмкүн америкалыктар болсо, алар тамак жеп жүрөтүн болот да. Мисалы эми түндө да алардачы. Аларда башка мамлекетте айтат. Башка мамлекетте. Биздин Кыргызстан аймактагыларда 15-20 мүнөткө чейин айырма бар. Ушул жерден эле мисалы бул азыр мына жакын эле Чалдыбар деп коелу, 4-5 минут айырма бар. Ошол жерден эле Бишкектен эле Чалдыбарга чейин. Эми элестетип көрүңүз, бизде Караколдон айта турган болсок, Ак суулардан ала турган болсок, Лейлекке чейин, Кадамга жайга чейин канча деген чоң айырма бар да. Күн чыккан менен баткандан ошондон улам ар бири жөн эле бир жерден көрүп алып, же телевидениеден азанды көрүп алып эле ача бербеш керек да. Себеп ал жерде же Оштун убактысы, же Бишкектин убактысы менен айтылып калышы мүмкүн да. Ошондон улам мына биздин муфтияттын атайы сайт. Атай ушул жердеги бардык аймакка сааттарды бөлүп койгон. Ар бир Нарындыкы, Таластыкы, Жалал Абадтыкы дегендей чоң алай, ар бир немеси бар. Демек ар бир аймактын күн менен батканын, күндүн чыкканы менен батканын ар бирин эсептеп чыгат турбайсыздар? Эсептеп чыгабыз баарды. Азыр эми технология өнүгүп калды да. Ошондон улам эсептеш дагы аябай жеңил болуп калды да. Анан бир карап көргөнүбүздө ушул 20 мүнөт, 25 мүнөткө чейин жайкы мезгилдерде ажырым болуп калат экен да, айырма болуп калат экен. Ушу орозо Рамазан айына чукул мындай бир алдын ала бир камылгаларды көрүш керек да. Анан муфтият алдын ала ушул олуттуу камылгаларды качан көрүп баштайсыңар? Канча убакыт? Мына уже биз көрүп атабыз. Азыркыга чейин деле мына биздеги алымдар кеңеши, муфтияттын мүчөлөрү, алымдарыбыз бардыгы ушуларга даярдык көрүп, биринчиден мисалы фитир садака, зекет боюнча өзгөчө азырында кырдаалда болбосо таравих намаздар мечитте окулат эле, ооз ачарлыктар болот эле. Быйылкы ушул жылдын Рамазан айдагы өзгөчөлүгү Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө тарави намаздар үйдө окулат. Мынакей үйдө окулат, 5 убакыт намаз кандай үйдө окулуп аткандай, ооз ачарлыктар үйдө болот. Баягындай ресторан, кафе, мечиттерге элди топтоп ооз ачарлыктар болбойт. Эми үй бүлө бала чака менен. Бул качанга чейин? Абал турукташканга чейин. Качан абал турукташып жакшы болуп калса, ана мамлекет өзү ушуга жооп бере турган болсо, анда биз дагы анан элге айтабыз. Кечиресиз. Тарави намаздан башка дагы ушул бүгүнкү шарттарга ылайык, бүгүнкү кырдаалга ылайык башка да бир өзгөрүүлөр барбы ушул орозонун шарттарында?
тарави намаз, андан кийин ушул оозачарлык, өзгөрүүлөр ушул эле. Топтолуп эшикке чыгып карантиндин учурунда үйдө жасала тургандар да. Мындайча айтканда эми орозону үйдө кармайбыз. ооба. Оозачарлыкты үй бүлө бала чака менен, таравих намаз үйдө, жана 5 убакыт намаз үйдө. Ушул өзгөчөлүктөрү. Ушул Рамазан айында бири-бирине жанагындай оозачарлыктарды кылчу эмес белек. Ооба. Мына ушул азыр бүгүнкү күндө болбойт да. Эми ал болбойт. Эми ушунун Чоң башка тамак сүрөттөрү менен бар эми, конечно. Буда дагы Алла Тааланын чоң даанышмандыгы бар. Үй бүлө бала чака менен деле ооз ачкан жөнөкөй эмес да. Кээ бирибиз бар, мисалы 30 күндө 30 жерде ачабыз да. Ушундайлар болуп калат. Бул жерде эми бир Алла Тааланын берди мүмкүнчүлүк. Үй бүлө бала чака менен чогуу дуа кылганга, чогуу ибадат кылган, чогуу Куран окуганга, чогуу алардын таалим тарбияты, чогуу китеп окуганга Алла Тааланын берген мүмкүнчүлүктү эсептейбиз. Бул дагы Алла Тааланын бир сыноосу, бул да өтүп кете турган нерсе. Албетте, оозачарлык кылам, кайрымдуулук кылам деген адамдар болуп калса эмес, дайыма эле болот бул. Өзгөчө азыр мына ушул кырдаалда элибиз кичине кыйналып аткан учур, көпчүлүгү ушул күнүмдүк тамак менен жашагандар дагы бар. Кээ бир үйдө нандар мындай паңдап кетип аткан болсочу, кээ бир үйдө нанга жетпей курсак ач уктап аткандар бар. Ошондойлор мисалы орозо кармагандар бар. Ошондуктан мына кайрымдуулук айы, сабырдуулук айы, кечиримдүүлүк айы, бул ай Курандын айы, ушундай ыйык ай болгондуктан ушул жерде баардык колунда барлар, колунда жокторго кайрылып, өзү билет, мисалы өзүнүн көчөсүндө, өзүнүн айылында, өзүнүн кварталында деп айтсак болот, ошолорго мындай продуктыны берип койсо дагы оозачарлыктын сообун алат ошол. Оозачарлыктын сообун алат. Бул деген эми чоң, кыскасы айтканда биздин Кыргызстанда бир дагы үй бүлө ачка уктабаш керек да. Өзгөчө Рамазан айда бир үйдү курсагы ток болуп, эртең кошунасы ачка уктаса, кыямат күнү буга жоопко тартылат. Кыямат күнү жооп алат. Ошондуктан Рамазан айы берешендүүлүктүн айы, пайгамбарыбыз Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Адамзаттын эң берешени Мухаммад пайгамбар экен да. Бүткүл адамзаттын. Ал эми Рамазан айда болсо пайгамбарыбыз дагы берешендүүлүгү күчөйөт эле да. Себеп ушул айда мынакей шайтан кишенделген, байланган, бейиштин эшиктери бардыгы ачылган, дозоктун эшиктери бардыгы жабылган ай болуп аткандан кийин жараткан Алланын өзгөчө мээрими, өзгөчө рахматы, боорукерлиги, өзгөчө нуру жааган айда ушул бардык кандай десем, ушул кыйналгандарга, ошолорго үйлөрүнө сооптор да көп болот деп ойлойм. Быйылкы жылдын ифтарлары, оозачарлыктары, кайрымдуулуктары өзгөчө болот. Себеп деген абалга жараша да. Азыр абалда ушул кичине оор болуп калды. Ошондуктан себебинен биз Кудай кааласа оозачарлыктарды үйүндө эле өзүнүн ошол квартальный домкомдору бар, ошолор менен кеңешип, кайсы үй кыйналып атат, ошолорго оозачарлык продуктасын күндүз эле бере берсе, алардын ушул сообу оозачарлык кылгандай сооп алат. Пайгамбарыбыз айткан, кимде ким оозачарлык кылса 3 сооп берилет. Биринчиси күнөөлөрү кечирилет, экинчиси дозоктун отунан куткарылат, үчүнчүсү орозо туткан киши канча сооп тапса, эч бир кемчилдиксиз ошончолук сооп алат деген. Сахабалар айткан, биз баарыбыздын эле колубуздан мындай мүмкүнчүлүк жок, курсагын тойгозо, ооз ачыра албайбыз деп. Пайгамбарыбыз ошондой жооп берген да, бир уртам сууга деле, бир уртам сүткө деле, бир курмага деле жараткан Алла айкөлдүүлүгү кең экен да, ушул соопту бере берет деп атпайбы. Көрбөйсүзбү? Ошондуктан бул кайрымдуулук акциясы дейбизби? Өзү биздин элибиз байыртан, меймандос, кол ачык болгон. Эми ушундай кыйналган учурларда биз Кудай кааласа Рамазан айда ушуну катуу уюштурушубуз керек. Айтып атабыз буюрса, ушул ар бир мечиттин тегереги бар, ар бир көчө бар, ар бир айыл бар. Ошол жерде курсагы ач уктап калган, курсагы ач түн өткөргөн үй бүлө адам болбош керек. Өзгөчө Рамазан айда сөзсүз мына байларга кайрылат элем. Мына байларыбыз көп Кудай кааласа зекетин берсе, башка айда зекет бергенге караганда 70 эсе соогун көп алат. Анткени бул айдагы бул жасалган жөнөкөй бир нафил фарызга барабар, башка айдагы фарызга барабар. Бул айдагы фарыз башка айдагы 70 фарызга барабар да. Ушундай сооптордун бул сезону деп айтсак болот да. Ар бир нерсенин өзүнүн сезону бар да. Бул ай оңолуунун сезону. Аллага жакындап жакшы иштерди кылгандын сезону. Жаман иштерди таштайм деген адамга сезон ушул. Ошондуктан бул касиетти орозону эч качан биз өзүбүз ашказандын эле ачкачылыгы, ашказандын эле орозосу кылбашыбыз керек да. Бүткүл дененин орозосу болсо, мына ушул орозонун акыйкатына жетебиз. Оны орозонун чыныгы мен кармадым деп Алланын алдында айта алабыз. Качан?
качан менин тилим менен бирөөнү каргабасам, бирөөнү сөкпөсөм, бирөөнү алдабасам, бирөөгө ушактабасам, бирөөгө жала жаппасам, ушулардан менин тилим сактанган болсо, тилдин орозосу Рамазан айда ушуга 30 күн чыдашыбыз керек. Эркектер дагы, аялдар дагы тилди, мына алкымды, көз, кол, бут, ушулардын бардыгын арам нерселерден пайгамбарыбыз айтат, ким орозо тута турган болсо силерден бирөө, фала ярфус, ал жаман сөз сүйлөбөсүн дейт. Мына тилдин орозосу, мурундун орозосу, кулактын, көздүн орозосу деген ушул да? Ушул алкымдын, бутун бардык дене пайгамбарыбыз айтканда, мындай дегенде, ар бир нерсенин зекети бар, дененин зекети орозо. Ал кандай деген сөз? Зекет аркылуу кирдик кетет да, жаман нерселер тазаланат да. Ушу денеде дагы бул азыркындай күнөө кылган иштерден да тазаланат. Экинчиден адамдын ашказаны, башка жерлерде оорулар бар. Ушулардын бардыгы орозонун касиети менен ушулар дагы күйүп жок болуп кетет экен да. Көзгө көрүнбөгөн, көрүнгөн микробтор ушулардын бардыгын жараткан Алла Таала күйгүзүп берет экен. Күнөөлөрдү күйгүзүп, кечирип берет экен. Денедеги ооруларды күйгүзүп жок кылып бере турган. Ошон үчүн Рамадан дейт. Рамаза деген сөз күйгүзөт деген сөз. Рамазан деген сөздүн мааниси күйгүзөт. Демек, дененин дагы, рухтун дагы кемчилдиктерин, каталарын, күнөөлөрүн, ооруларын бардыгын күйгүзүп жок кылат деген сөз. Пайгамбарыбыз суму тасиху, силер орозо тутуп жүргүлө, силер ден соолукта болосуңар деген чакырыгы бар да. Ошондон улам мына Рамазан айдын орозосу Алла Таалам лааллакум таттакун, мүмкүн силерде таква пайда болор, жүрөгүңөрдө, жашооңордо. Таква деген кандай? Күнөөлөрдөн сактануу. Күнөөлөрдөн мүмкүн сактанарсыңар. Ошон үчүн мен силерге Рамазан айдын орозосун парыз кылдым деп атат. Мүмкүн силер дозоктун отунан сактанарсыңар. Ошон үчүн Рамазан айдын орозосун парыз кылдым деп атат. Пайгамбарыбыз айткан: "Ас-сияму жуннатун", орозо өзү бул калкан. Бул дүйнөдө шайтандын азгырыгынан калкан болсо, тиги дүйнөдө дозоктун отунан калкан бул. Ушундай касиеттүү айда биз бекапар өткөрүп жүрбөй, ушундай касиеттүү айда жүрөгүбүз күнөө менен толтуруп, кек менен, жүрөгүбүз ушундай бир өч менен, жүрөгүбүз ушундай бир текеберлик менен, жүрөгүбүз менменсиген көрө албастык менен, кара ниет менен толтуруп өткөрүп жүрбөйлү. Бул жүрөктү тазалай турган, күнөөлөрдөн тазалана турган ай келип атат. Эгерде ушул айда күнөөлөр кечирилбесе, пайгамбарыбыз айтат, анда качан кечирилет дейт. Анда качан кечирилет дейт. Ошондуктан бул ислам динде мындай да дененин өзү, дене менен кылынган ибадаттар бар. Тил менен, мал мүлк менен дегенде, ушу бул орозо, бул дене менен кылган ибадатка кирет да. Бул мурунтан да бери келген. Мисалы, христиандарда дагы, жөөттөрдө дагы, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейинки үммөттөрдө дагы анткени Алла Кур'анда айтып атат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун". Иман келтиргендер силерге, силерден мурдагыларга дагы парыз кылынган экен да бул Рамазан айдын орозосучу. Ошондуктан мындай белгилүү күндөрдө парыз кылынып атат. Ошондой касиеттүү асмандын, бейиштин, жакшылыктын эшиктери ачылып атканда, биз ушул жакшылыктардан кур калбай алып калышыбыз керек да. Ушундай баалуулуктардан алып калышыбыз керек. Ушундай нур Алла Тааланын жаап аткан хидаятынан алып калышыбыз керек. Мындайча айтканда, адам болуп жашаганга керектүү азыктар менен азыктанып калыш керек. Ошого ошо Рамазан айда Алла Таалам чачып берет да. Ушу чачып бергенде биз ушуну терип алсак, бул биздин бактыбыз болот. Кур калып, бекапар калып, кош көңүл болуп, ушундайга көңүл бурбай кала турган болсок, анда биздин эле бактысыздыгыбыз болуп калып атпайбы? Ошондон улам мынакей азыр бүткүл дүйнөдө Кудай кааласа иншалла бардык мусулмандар ороза кармайт. Ороза эми кимге парыз? Бул эми биринчиден сөзсүз балагатка толгон болсун. Жаш балдарга парыз эмес. Канча жашка чейин болуш керек? Эми кээ бири 13-14 толот, ар кандай да. Балагатка толгондон кийин уулдардыкы, кыздардыкы өзүнчө балагатка толгондон кийин парыз болот. Кемге баягы билесиздер да, 3 күн башында, ортосунда, аягында тутуруп койчу эле. Алар ошол балагатка толо электе балдарды, кыздарды кичине көндүртүп, аларга үйрөтүп, адатка үйрөтүп, эртеге барганда орозого көнсүн депчи. Атак Рамазан айдын ар бир күнүндө орозо тутуу парыз да. Ошо тутам десе тута берсе болот. Тута берсе болот, эчтеке эмес. Андан кийин кимге акыл эси бар, кичине акылынан тайган жиндилерге парыз эмес, акылы болуш керек. Анан ден соолук болуш керек. Оорукчандарга парыз эмес. Рамазан айда оорукчандарга парыз эмес. Мисалы, азыр оорулуу бар, аларды шарият кыйнап орозо тут деп буйрубайт. Муну жакшы түшүнүш керек. Албетте бирок кичине анча-мынча оорулар болсо, ал корко бербеш керек да. Кудай кааласа, саарлыкта жакшы тамак жеп, көп тамак жеп, суусундукту көбүрөөк ичип,
Анан баягы көз коркок кол батыр деп коет го кыргыздарда. Бисмилла деп аракет кылып көрө берсин. Ниет кылыпчы. Анан эгерде кармап, эрки жетип, күчү жетип кетсе, улантып кете берет. Анан кичине өзүн кандай кичине алсыз эсеп санап, мындай кыйналып кала турган болсо, анда тек коет. Ошо орукчандарга айтылганда, ден соолукка карап туруп неме кылат. А так, мисалы, күндүзү киши уктап, саарлыкты жакшы жесе, мен ойлойм, bunday касиеттүү ай, касиеттүү амал жок. Ушунун касиети ушул жерде. Биздин руханиятты дагы, денибизди дагы тазалай турган, оңдой турган ушундай берекелүү ай келип атат. Биз ошо оңолуп калышыбыз керек да, жараткан Алла Тааладан тилеп. Бул Курандын айы, Куран жүрөктү тазалаш үчүн келген, кабырга нур, жүрөккө жүзгө нур алып келиш үчүн келген. Мына ушул Куран, ушул Рамазан айда түшкөн бир эле Куран эмес, бардык асманда китептер Рамазан айда түшөт атпайбы? Бардык китептер. Ушундай касиеттүү ай келе атат. Бул касиеттүү айды биз ушундай кубаныч менен ушундай күтүп алышыбыз керек. Билесизби, бунун мисалы мындай дейт да, узактан көптөн бери келбеген сиз күткөн кадырлуу конок дейт да булчу. Ошого кандай үйүңүздү тазалайсыз, бала чакаңыздын кийимин таза кийин даярдык көрөсүз, өзүңүз жуунуп тазаланып, атыр себенип дегенде, мына Рамазанды кандай күтүп алыш керек. Рамазан ушундай өзгөчө ошол узактан келген кадырлуу конок жөн эле келбестен белекбекчи алып келатса, сизге үй бүлө бала чакаңызга кандай күтүп аласыз ага? Ошого жараша шаны бар, ошого жараша даражасы, мартабасы бар да. Кудум ошондой мына Рамазан ай келе атат өзүнүн белекбекчелери менен да, күнөөлөрүбүздү кечирип, дуаларыбызды, тилектерибизди кабыл кылдыра турган. Мынандай келе атпайбы? Аны ошол эле кезде ошондой улуу конок келатканда, улуу коноктун улуу адеби бар. Улуу коноктун этияттуулугу да улуу болот да. Ошо бир кемчилдик кетип калбасын. Колго суу куйганда, бут кийимдерин оңдогондо, тамак тартканда, устукан бергенде деп эстеп турабыз баардык нерсесин. Кичине кемчилдик кетпесин деп. Кудум ушундай Рамазан айда дагы менен кичине кемчилдик кетип калбасын деп, бир аз ушу орозомо зыян болуп калбасын, соолук аз болуп калбасын, орозонун акыйкатына жетпей калбайын деп, ар бирибиз орозо туткан киши тилин контролдо турса болбойт. Фала ясхаб деген, ал ызучу салбасын, кыйкырбасын, урушпасын, жаңжалдашпасын, бирөө менен тартышпасын. Эгерде бирөө сөксө эмне кылат анда? Бирөө жаңжалдашса эмне кылыш керек десе, пайгамбарыбыз айтат, мен орозомун деп койсун дейт. Мына адептүүлүктүн тереңдиги, философиясы, тарбиялуу философиясы, сабак бере турган философиясы кайда жатат? Бул жалгыз эле ачка калып, саар кечкен киши асмасы кыйналып, анан кийин сусагандан кийин ичип коюп, андай эмес экен да. Бул толук жашоону оңдой турган, толук жашоого багыт бере турган, сабырдуулукка, каниетке, шүгүрчүлүккө, башкаларга кайрымдуулукка, камкордукка, боорукерликке, мынага тарбиялай турган ушундай чоң сабагы бар экен да. Ошондон улам Рамазан айда намаз өзүнчө, намазды көбөйрөт да, көбөйөт. Ал кандай деген намаз көбөйөт деп. Намаздыкы эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, Рамазан айдын күндүзү орозосун парыз кылды дагы, түнкү ибадатын нафил кылып койду. Бул деген 20 рекет кошумча берди. 40 сажда. Алла Тааланын да бул улуу неемат бизге Алла Таалам ошо Рамазан айда гана тарави окулат. Башка айларда окулбайт бул. Тарави намаз 20 рекет болот. Бул Рамазан айдын ичинде гана окулунат. Бул жерде 40 сажда бар. Атайы ошо 40 сажда берилип атат. Ар бир саждада билесизби 1,5 миң сооп берет. Ар бир саждага. Ошо 40 саждага эсептеп көрүңүз, канча миң соопты алып атат. Орозо кармап анан намаз окубаса эмне болот? Кандай болот? Орозо кармап анда орозонун сообун алат. Намаздын сообун албайт. Эми орозонун мындай да Алла Таала жараткан Алланын алдында ар бир нерсенин архиви өзүнчө. Мисалы орозонук өзүнчө, ата-энесине баш ийүү өзүнчө, чын сүйлөгөндө өзүнчө, намаздык өзүнчө дегендей, ар кимдин өзүнүн делосу өзүнчө. Ошонун сообу аткара турган болсо, кылбай кала турган болсо, күнөөсү ал өзүнчө. Демек экөөнү тең аткара турган болсо, анда экөөнү тең тиешет. Албетте, бул нур үстүнө нур болот. Ким эми мисалы ага ашыкчалык кылбайт да, мисалы азыр 10 сом берсеңиз, дагы бирөө 10 сом берем десе, жок бул ашыкча дебейт го. Андай эмес, жараткан Алла Таала бир уул берсе, дагы бир уул берсе, бул ашыкчалык кылбайт да. Сиздин бир үйүңүз болсо, экинчи үй болсун дейбиз. Адам баласы өзү дайыма ач. Адам баласы дайыма көптү каалайт. Адам баласы ушундай өзү. Бир жакшылыкка адам баласы бир немеге тойбойт өзү. Адам баласында ушундай умтулуу бар. Бир машина, эки машина болсун дейт. Бир жыл жашаса дагы бир жыл болсун дейт. Жүзгө чыккан кишиден деле сурасаңыз айтат, кандай ушу болобу десеңиз, жок, да бир 5 жыл болсо дейт.
Ал эч ким мисалы болду дебейт да бул дүйнөдө мисалы. Кудум ушундай ахиретте дагы сооп мага болду, орозонука эле жетиштүү, намаздыкы тек коеюн деп андай бардыгына керек баарыбызга. Анан бул эң негизи эле биз жараткан Алланын колу бир тамчыдан жоктон бар кылган, бойнубузга милдет кылган намаз дагы фарыз, орозо дагы фарыз да. Жана ким кармаш керек, ким кармабаш керек деген маселени айтып калбадыңызбы? Анан бала эмизип аткандар кармаса болот. Бул бала эмизип аткандар, кош бойлуулар, буларга шарият уруксат берет кармабай койгонго. Эгерде булар бала эмизген энелер өзүнүн ден соолугу жакшы, баланын ден соолугу жакшы, кармайм десе уруксат. Кармайм десе уруксат. Анан аял кишилерге өзгөчө оорулуу күндөр, айына оорулуу күндөр келип калат, ошол күндөрү кармабайт. Айызы келген күндөрдү алар кармабайт. Жана нифас деп төрөттөн кийинки анда дагы кармабайт оорулуу күндөрдө. Булар эми ошол намазда окубайт, орозо дагы кармабайт. Бирок Рамазан айы бүткөндөн кийин орозонун казасын кармап берет. Канча күн болсо, мисалы 3 күнбү, 5 күнбү, 10 күнбү канча болгон болсо, ошонун казасын кайра кармап берет. Бирок орозо намаздын казасы окулуп кайра окулуп берилбейт да, мында окулбайт. Эми Рамазан айынын алдында жылы эле баягы айтылчу, бериле турчу суроо бул эми баягы эрежелерине кызыгып отырган көрөрмандар болсо билип алсын деген. Кеп баягы жана айтпадыңызбы, билбей атайын суу ичип алса же болбосо депчи. Бирок билбей ичип алса бир нерсени, же билбей тамеки чегип алса, билбестиктен дагы бир нерсени кылып алса, бул кандай болот? Өтө жакшы суроо бердиңиз да. Мынал өзү 3 нерседен тыйылуу. Таң аткандан күн батканга чейин ичкенден, жегенден, ак никесиндеги жубайына жакындаганда. Ушул үчөө токтолотулат. Каерден? Таң аткандан күн батканга чейин болду. Күн баткандан кийин бардыгы уруксат. Эми бирөө эсинен чыгып суу ичип алды, тамак жеп алды, же аялына жакындап койду, сиз айткандай тамеки тартып алды, анан кийин эстеди. Мен орозо эмес берем, тамак жеп алдым. Суу ичип албадымбы десе, оозу ачылбайт. Тамеки жеп алып, оозу ачылбайт. Себеп дегенде бул унутуп калды. Унуткандын жараткан Алла Таала кечирип коет. Ичкен жегени жараткан Алла Тааланын тарабынан ырыскы деп эсептелет шариатта. Бул ырыскысы жараткан Алланын тарабынан болду дейт. Көрбөйсүзбү? Мисалы ал курсагын тое жесе дагы анын оозу ачылбайт. Албетте бир нерсени эске алыш керек. Оозуна алды дагы ичип атат эле, эстеп кетти. Ошол момент токтотуш керек. Оозуна салып жеп аткан болчу, эстеп кетти. 1-2 жегенден кийин анан эстеп кетти да, ортодо. Болду, ошол жерден эме кылып коюш керек. Чыгарып коюш керек. Оозундагыны түкүрүп коюш керек. Кээ бир оозум ачылып кетти деп туруп анан оозун ачып алышы да мүмкүн да, билбестен. Билбестен, кээде ушул эми оозум ачылып кетти, кабем жей берейин деп калат да, андайларга кийин каффара деп коет. Рамазан ай бүткөндөн кийин, айттар өткөндөн кийин анан эмесин казасын кармап берип калат ал. Казасын кармап берет. А так билбестен жеп ичип алган, анын оозу ачылбайт. Ал коркпойт. Макулбу, коркпосун. Албетте ушу оозуна салып атканда, жеп атканда эсине келип кала турган болсо, ошол момент түгүрүп коюш керек, колун оозун чайкап коюш керек, болду, орозасы кадимкидей кете берет. Эми могу орозо учурунда бул эми эрежелердин катарында да мына ооз бекиткенден кийин тиш жууса же оозун чайкаса кандай болушу мүмкүн? Эң негизи ушул саарлыкты жегенден кийин, саарлыкты жегенден кийин ошол убакта зубный паста, щетка менен жакшы жууп койсо ошо болот. Андан кийин күндүзү жөн эле щетканын өзүн эле колдонсо. Ооз бекиткенге чейин жууса. Ооз бекиткенге чейин жууш керек. Күндүзү жөн эле щетканын өзүн эле, же мисвак менен. Пастасыз да, пастасыз. Себеп деген паста менен жууганда кийин күндүзү кокус жуй турган болсо, анда баары даам бар да. Даам бар. Даамы бул жактан кичине биздин алкымдан даамдалып калат да, ошол орозону бузуп коет. Эгерде бирөө этияттанып мындай кылып, оозу башын ылдый кылып, эптеп неме кылышы мүмкүн. Бирок ошондо дагы баягы макру деп биздин фикх аалымдарыбыз ошо макру деп фатва берип койгон да. Демек, эгерде бирөө мисвак менен колдонсо эчтеке болбойт. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, ошол орозо туткан адам мисалы эми 14, 15, 16 саатка чейин ачка болгондуктан ашказандан жагымсыз жыт чыгып калат да. Ооба. Ошол жагымсыз жыты жараткан Алланын алдында миск деген жыпар жуттуу, эң баалуу жыпар жуттуу мисктен дагы жагымдуу экен да Алланын алдында. Демек, миск дегенди колдонсо, демек оозду суу менен чайкаганга да болот. Болот, оозду суу менен чайкаганга болот,
түкүрүктү жутканга болот, бирок ооздун суу менен чайкап туруп, оозда кичине нымдуулук калганда ошону жутуп койбош керек да. Себеп оозду бир чайкаганыңыздан кийин анда бир нымдуулук болуп калат, ошону бир түкүрүп коюш керек. Калганын жута берсе мейли. Ал эми шилекей катары кетет, баягы оозго суу киргизип, ошо нымдуулук катары кирбейт да. А душ мисалы өтө ысып кетсе, душ колдонуп койсо, душ колдонуп, эң жакшысы ошол күндүзү уктап, саарлыкта көбүрөөк жеген болсо, мына чыныгы эменин Рамазан, орозонун акыйкатына жетет. Бизде бир кемчилик эмне болуп калат? Кемчилик бизде ооз ачканда көп жеп коюп атабыз. Көбүнөн укканмын. Мен орозого караганда, Рамазан айга караганда, башка айларда бар го. Башка айларда азыраак жейт экенмин. Рамазанда көп жейт экенмин дейт. Ооз ачканда жейт экен, жатаарда жейт экен, саарлыкта жейт экен, бирден эмес ар биринде 2ден порция жейт экен. Ачка болбойт деп. Ачка деле болбойт экен да. Кичине ач болсо анан ач кадырын ток билбейт да. Ооба. Ач кадырын ток билбейт экен. Бул да кичине азмасы ашкасан азмасы мындай чызылдап турса, ошондо дагы бир жакшы нерсе. Көптөгөн оорулар дагы кетип, анан кичине канча деген адамдар ошо ачка жүрүшөт. Канча жылдан бери ачка жүргөндөр бар, канча айдан бери ачка жүргөндөр бар. Мен жаратканга шүгүр кылбай жүргөн турбаймынбы? Алланын рызкысына шүгүр, ден соолугуна шүгүр деп калат адам. Ар бир нерсесинде сабак бар да. Жана жогорудагы суроого ылайык да, мына кээ бир адамдар эми бул тамеки дагы, чегүү дагы мен жутуп аткан жокмун да. Мен үйлөп атпайм деген мааниде кээ бирлер чегип койгондор бар да. Ушул жок, эми тамеки тартканда бар кирип кетет. Атай. Мисалы ошо эмеси дегенде немеси барбырчы, бул алкымдан өтөт да. Демек ооз ачылды. Кээ бирлер мындай эме эмне кылып брызгать этип чачат го деп. Ошондо деле абага мындай болгондой болушу мүмкүн. Бирок кандай бир уже частица эмелер өтүп кетсе да ооз ачылып калат. Тамеки тартканга бул единогласно мындай бирдек эме ооз ачылат буга. Ооз ачылып кетет, Азыр эми мына шартка ылайык, бүгүнкү шарттарга ылайык, жанагы медициналык каражаттарды, медициналык спирттерди колдонуп атабыз, колубузду тазалап атабыз. Эми мусулманчылыктын шартында, эрежелеринде керек болсо ошол аракты кармабагандагы биздин таксырлар бар да, сыртынан бөтөлкөнү кармабагандар дагычы. Бүгүн колдонуп атышабы ошол нерсени, анан муну орозонун учурунда колдоно берсе болобу? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Мына болбосо аракты өзү сиз айткандай бирөө көргүсү жок. Бунун аты ачуу атагысы жок мисалы. Бирок чындап эле аз карап туруп эми спиртовый аралашкан антибактериальный, антисептиктер мисалы азыр мисалы ушул зарылчылыкка жараша кайра колду эме кылып туруш керек деп атпайбызбы? Бундан Кудай кааласа даарат дагы бузулбайт, бундан орозо дагы ачылбайт. Ушундай кыла турган болсо шариятта күнөөсү дагы жок. Кудай кааласа бул жөн ушу учкан бойдон биз дезинфекция катары эле өтүп кетет. Ата Кудай кааласа ушул бойдон намаз окуй берет. Демек, ниетибиз дагы тазалаш үчүн эле колдонуп атабыз. Ниет дагы мындай эме болгон жок да туурабы? Анан мына кан чыгарып мал союу деген маселе бар эмеспи? Ушул ороз айында сөзсүз түрдө кан чыгарып мал союш керекпи же кандай? Зарыл эмес. Эми кээ бирлер бар ошо ороз айында башында союп алат дагы үй бүлө бала чакасы менен жегенге. Мүмкүнчүлүгү барларчы. Алар болсо ошондой болсо макул. Ата кан чыгаруу ибадаты орозонун ичинде жок. Бул курбан айтта гана бар. Муну менен катар эми мына жерде бул айда эмнелерден тыйылабыз, анан башкача айтканда эмне кылууга болбойт? Азыр ушул айтып атканыбыздай тыйыла турган нерселерибиз биринчи жегенден, ичкенден бардыгынан, сигаретти бир бардыгы айттык. Андан кийин ушул аялына жакындагандан, күйөөсүндө төшөктө болгондон мындан тыйыла турган болдук. Андан сырткары бардык тил менен болгон күнөөлөрдөн, ушулардын да бардыгынан биз токтошубуз керек болот. Ошо андан сырткары мисалы ата энесин, аял бала чакасын өбө турган болсо эчтеке эмес. Мындан орозо бузулбайт. Бир жерден кан чыгып кетсе, мисалы мындай бузулбайт. Тыйыла турган нерселер негизи ушул үчөө. Ичкен, жеген жана айына кошулган ушул нерсенин тыйылат. Себеп дегенде булардан эми суу дагы эде кулак аркылуу кирип кетсе, ооз ачылып калат. Мурун аркылуу кирип кетсе, ошондуктан мурунга тартканда дагы катыгыраак тартпагыла дейт. Оозго суу алганда, даарат алып атканда дагы каргыраак албагыла дейт. Себеп дегенде кокустан, этиятсыздыктан бир тамчы өтүп кетсе, анда оозу бузулуп калат да. Ушул нерселерден этиятташ керек болот. Муну менен катар эми мурда ажылыкка барып сооп алабыз деп, анан өзлөрүнүн милдеттерин өтөп аткарып келишчү эле.
Анан бүгүнкү күндө ушул баягы карантиндик шарттарга ылайык, бүгүнкү шарттарга ылайык чыгууга болбой калды. Бул сооптордон бир кайсы бир деңгээлде кур калдык дегендикке жатабы? Анан бүгүнкү күндөгү ушул салыштырма иретинде сооп кылуу үчүн ошол парыздарды толукташ үчүн кандай кадамдар барыш керек? Буюрса, эми бул Рамазан айы дуанын айы болуп атат. Алла Таалам мээримин чачкан айда көбүрөөк дуа кылсак, Кудай кааласа, жакшы оңолуп кетет. Бул мечиттерде дагы таравих намаз окула турган күн келет. Чоң ушундай озачарлыктар баарыбыз биригип, чогуп ата кылып, ушул жерде озачар саатында күтүп отурган күндөр келет. Чогуу Кудай кааласа ажылыктар, умра дагы келет, Кудайым буйрса. Бул бир жараткан Алла Тааланын бир турумдук сыноосу. Мына азыркы ушул коронавирус оорусу буну кандай десем, кээ бир адамдар тамаша кылып, жөнөкөй эле бир мындай эле чыгарма, андай да кылбаш керек. Кош көңүл болбош керек буга. Буга олуттуу мамиле кылыш керек. Экинчиден, кээ бир адамдар таптакыр эле паника түшүп, коркуп калып эле ушул оору менен жашоо бүтүп калгандай эле, андай дагы болбош керек. Орто жолду тандап, мисалы ошол эле кезде мейли ушундай бар экен, этияттуулукту карап, Кудай кааласа, мамлекетибиз азыр элибиздин коопсуздугу, ден соолугун эске алып, атайын штаб түзүп, тиешелүү мекемелери менен чечимдерди, буйруктарды, бизге тапшырмаларды берилип атат жалпы элге. Ошону аткарыш керек. Тартиптүүлүк болуш керек. Контакты азайта тургула деди, болду. Контакты ошол азайтып туруш керек. Ошол эле кезде азыр бул таравих намаздары үйдө окулганы жалгыз эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө. Таравих намазы озачарлар кылынбасын, үйдө эле болсун деген бул Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө. Ошондуктан иншалла бул тартиптүүлүк менен биз Кудай кааласа жеңе алабыз. Албетте Рамазан айдын касиети баягы бизди, адамды тазалай турган, оңдой турган ошол маанини биз ар бирибиз алып калышыбыз керек. Бири-бирибизге жылуу мамиле, бири-бирибизге жакшы мамиле, бири-бирибизди кечирим. Мына бул нерсе Рамазан айдын өзгөчөлүгү болуп туруш керек да. Анткени ошо Рамазан айда жараткан Алла Таала кадыр түн дегенди койгонда, кадыр түндө ошол 4 түрлүү адамдын күнөөсү кечирилбей калат деп койгонда. Ошондой түндөрдүн султаны болгон кадыр түндө дагы 4 түрлүү адамдын күнөөсү кечирилбейт деп дайыма арак ичип жүргөн, ата энесине ак болгон, баш ийбестен тоң моюндук кылып какшатып, акыры ак сүтүнөн кечип ирген болуп калат го. Тууганчылык мамилени үзгөн, анан мушахин деп коет, ал эмне деген? Кек сактагандарчы. Ошондуктан келиңиздер, ошо Рамазан айда биз бири-бирибизге кек сактабайлы. Улутка, урууга, регионго бөлүнбөстөн, бири-бирибизди акарат кылып, бири-бирибиздин үстүбүздөн күлбөстөн, биз тескерисинче баягы өзүбүздүн кандай улуттук баалуулуктарыбызды, динибиздин улуу баалуулуктарын менен биз ушуга сугарылайлы, ушу менен нурланайлы. Ушулар ошо Рамазан айынын касиети биздин күзгүсү ушул жерде болуш керек болуп атпайбы? Кудай кааласа, анан буга жакшы дуа кылсак, себеп дегенде пайгамбарыбыз айткан, Рамазан айда ар бир мусулмандын сөзсүз бир дуасын жараткан кабыл кылат деген, шек күмөнсүз кабыл кылат деген. Ушунча элибиз орозо тутуп дуа кылса, энелерибиз бар, аталарыбыз бар, ушунчалары бар. Ушулар Кудай кааласа дуала турган болсо, эч кандай шек күмөнсүз жараткан Алла Таала кабыл кылып, кыргыз элибизди кайрадан иншалла буйрса өнүккөнгө, өскөнгө, ушундай бир жакшы ийгиликтерге жеткенге бир чоң жол ачылат деген үмүттөбүз. Эми орозо кармаганда деле айрым учурларда ушул жумушту токтото туруу керек. Мисалы оор жумуш болсо токтотуп турса болот деген эрежелеринде бар го. Албетте. Кээ бир мамлекеттерде керек болсо ушул орозо учурларында, ислам мамлекеттеринде орозо учурунда кээ бир жумуштарды токтотуп коет экен. Анан бүгүнкү күндө кадыр эсеби жумуштар токтоп турбайбы? Бул дагы эми бул Кудайдын бергени азыр. Мына ушуну биз өзүбүз дүйнөгө кой бергенде жараткан Алла Таала. Дүйнөнү кууп аркабызды карабай кетип атпайбызбы? Туура айтасыз. Бири-бирибизди карабай кетип атпайбызбы? Мен бир тууганым эле, тигиним эле, аны жок, эмне болсоң ошо бол, мен болоюн деп ушудан Алла Таалам баарыбыздын оозурубузду тартып койду. Карап туруп, каяка баратасыңар деп. Мынандай кылып, сиз туура айтасыз. Бул чет мамлекеттеги ушул Рамазан айдын кадырын билгендерди жумуштарды азайтып токтотуп коет. Мына ушуга бизге жөнөкөй эле берилди. Бир. Экинчиси, пайгамбарыбыздын хадиси бар. Кимде ким ошо Рамазан айда кол алдында иштеген адамдын жумушун азайта турган болсо, жараткан Алла ошонун күнөөлөрүн кечирет деген да. Көрбөйсүзбү ушуга чейин? Кол алдыңызда иштеген адам бар да,
мисалы ошонун саатын, жумушун, кандай жумушта ошол Рамазандын урматы үчүн кой бул орозо кармап атат, буну мен кыйнабайын, менин колумда ошо рабочий бул иштеп атат, бирок убактысын кыскартып берейин, жумушун жеңилдетип берейин десе, ошону күнөөсү кечирилет деп атпайбы. Ушундан улам биз билсек болот, булга эми Алла Таалам азыр баарыбызга үйүңөрдө кармагыла деп берип койду, оңой эле. Бул Алланын берген бир чоң белеги. Эми сизге рахмат. Алла разы болсун. Ушул орозо тута турган адамдарга, мусулмандарга сизге бир айта турган сөзүңүз. Эми урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарына мен келе жаткан берекелүү, куттуу, нурлуу Рамазан айы менен куттуктап кетемин. Жана ошол Алла Таалам жеңил кылсын, тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазсын. Ушул улуу касиеттүү Рамазан айынын орозосунун урматына элибизде ушундай тынчтык, биримдүүлүк, достук, токчулук болсун. Жана ушул оору, ушу илдетке кабылгандар бар, башка оорулар менен ооруп калгандар бар. Жараткан Алла Таалам ошолорго баардыгына шифа берсин. Алла Таалам баарыбыздын ушу ниеттерибизди кабыл кылып, жакшы күндө, жакшы ушу маанайда жолукканга, жана да ушу мечиттерибиз ачылып, тарави намаздарын окуганга ошо күндөргө жеткирип, ооз ачарлыктарга жараткан Алла Таалам бирибизге ынтымакта жеткирген болсун. Жана ушул касиеттүү Рамазан айы баарыбызды ушу оңдоп, тазалап, баарыбызга береке алып келген, баарыбызды Алла менен байланыштырган, Куран менен дос кылган, дүйнө ахиретке бактылуулукка жеткирген ушундай касиеттүү Рамазан айы болсун. Алла Таалам ушундай арабтарда бир жакшы сөз бар, куллу ам ва антум бихайр деп бири-бирин куттуктаган, жыл бою сиз бактылуулукта, жакшылыкта болуңуз дегендей, кыргыз элинин ар бир жараны жыл бою жакшылыкта, ийгиликте, бактылуулукта, Алла Тааланын коргоосунда болсун деген тилегим бар. Амин. Аллахым кабыл кылсын. Айтканыңыз келсин, сиздин да тута турган орозоңуз кабыл болсун. Айткан тилектериңиздин баары орундалсын. Биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз.